Сиздер менен өтө даамдуу болгон пирог, творожный пирогдун рецепти менен бөлүшөмүн. Биз алгач унду крошка жасап алабыз, сахар кошобуз, ванилин, разрыхлитель, 2 жумуртка, 3 столовый ложка сметана, 3 чай кашык какао кошуп, камыр жууруп алабыз. Ошондой эле начинкасына белая реканын творогу, 1 штук жумуртка, 4 столовый ложка сметана кошуп бардыгын даярдап алабыз. Биз даяр камырыбызды жайып, 2 бөлүккө бөлүп жайып алабыз. Бир бөлүгүн ушундай кылып тегиздейбиз дагы. Камырды бир аз 15 мүнөт, 20 мүнөт морозильникте тыныктырып койсок жакшы болот. Ошондой эле даярдап алган начинкабызды салып, үстүн каалагандай кылып кооздоп алсаңыздар болот. Ошондой эле мен грецкий орехтен дагы майдалап коштум. Бир жумуртканын белогун бөлүп алган болчок, ошол белокту үстүнө сыйпап 170-180 градуста бышырып алабыз жарым саатта. Андан кийин муздагандан кийин жесек болот.